Өмүрү өрнөк инсан Касым Тыныстанов. Жашаган доорунан өз мезгилинен озуп, илгери жүрүп замандаштары туя албаганды туюп, келечектин күрөө тамырын кармап, анын бир кылымдык болмушун болголоп, көрө билген көрөгөч даанышмандар чыгат. Бирок көп учурда андай адамдардын талайы тайкы болуп, бакты базары тез тарайт, тагдыры кейүштүү аяктайт. Андайлар заман капшабынын курмандыгына чалынып, көп убакыттар бою тарых барактарынын бир бүктөмүндө кала берет. Кийин келечек урпактар тарыхтын калыс таратасы өз ордуна коюп бааласа, мындайлар убагында өз баасын ала албайт. Дал ушундайлардын бири Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов өзүнүн эли үчүн ак иштеп күйүп жанган инсан болгон. Касым Тыныстанов жаш кезинде көзү өтүп кетсе дагы, Касым Тыныстановдун экинчи өмүрү дагы деле биз менен жашап келет. Касым Тыныстанов кыргыз элинин алгачкы эл агартуучусу, тилчи, окумуштуу, акын, жазуучу, профессор, деги эле көп кырдуу таланттардын ээси. Кыргыз тилинин өнүгүүсүнө жан уруп, жазма адабиятынын жаралышына чоң салымын кошкон. Ал араб алфавитинин латын алфавитине, латын алфавитин орус алфавитине алмаштырган. Касым Тыныстановдун өмүр жолуна назар салсак, ал 1901-жылы Ысык Көл областында туулган. Алгачкы билимди диний мектебинен алып, кийин Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебинде, агартуу институтунда окуган. Ташкенттен билим алып келген соң, Эркин Тоо гезитинин жооптуу редактору болуп эмгектенген. 1927-30 жылдары Кыргыз СССРинин эл агартуу комиссары, 1928 жылында жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 жылга чейин жооптуу редактору болгон. 1931-37 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер сектор башчысы, ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу болгон. Касым Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны да түзгөн. Анын көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо да Ташкентте окуп жүргөндө гезиттерге бир нече казакча ырлары жарык көргөн. Анын биринчи өз эне тилинде Ала Тоо аталышындагы ыры 1922 жылы жазылган. Ал прозада жазган. Мариям менен көл боюндагы көлөмдүү аңгемеси Касым ырларынын жыйнагы акындын 1919-24 жылдары жазылган баардык ырлары басылган. Профессордун чыгармачылыгына так салган академиялык кечеси тууралуу жана академиялык кеченин тиянагы деген 2 макаласы болгон. Бул макалаларда Касымга карата сындар айтылып, аны улутчул деген айып менен 1938 жылы эл душманы аталып, жала жалган менен репрессияланып атылган. Кийинчерээк акталып, кыргыз он сомуна сүрөтү түшүрүлгөн. Касым Тыныстанов аз жашаган өмүрүндө кыргыз журтчулугу үчүн санап бүтө алгыс эмгектерди калтыра алды.